Чындыгында азыр бизде мына өзгөндүн жаштарын, жалпы эле мына түштүк аймагынын жаштары аябай бир гыжырданып, бир эмне кыларын билбей турушат. Оштун мэри мына Мелис Мырзахматовдун үстүнөн иш козгоп койгону бул биздин жеке көз карашыбыз, жаштардын көз карашы, бул ага саясий куугунтук болуп атат чындыгында. Бул жерде бийликти жамандаш эмес, кыргызда сөз бар, жолоочуң жакшы болсо кийик аттырат деген. Аңы сыңарындай президент жакшы деп атканы менен президенттин айланасындагы кол алдындагы кызматкерлер, жардамчылар, аппарат башчылары, бул жакта түштүктөгү бийлик өкүлдөрү туура эмес маалымат жеткирип, кандайдыр бир жолдор менен Мелис Мырзахматовду каралоо жолдору менен жаман көргөзүп атышат. Чындыгында Мелис Мырзахматов бул жерде не болгон ченде дагы Ошту аябай көрктөндүрүп, ушундай бир коо шаарга айландырып койду. Ош эмес, мына Ош, Жалал Абад, Баткен бардык эле мына Кыргызстандын мына түштүк аймагы боюнча бардык областтын жаштары эли Мелис Мырзахматовду биз колдойбуз. Бул жерде эч кандай бир саясат эмес, чындыгында Мелис Мырзахматовду колдоп биз ушунча жаштар өзүбүз уюшуп, ушундай немени сунушту өзүбүз жөнөтүп, өзүбүздүн демилгебиз болуп атат. Эгерде биздин ошо Оштун экс мэри Мелисбек Жошбаевичти камап кое турган болсо, биз жаштар Каракулжадан, Өзгөндөн, мына биз азыр Куттуу Өзгөн шаарында турабыз, Нокаттан чалып атышат бизге, Жалал Абадтан, Баткенден, Арабандан, Кара Суудан бардык жаштар биригип, биз Мелис Мырзахматовду колдоп, көчөлөргө акция өткөрөбүз. Биз колдойбуз, Мелис Мырзахматов мененбиз. Бул жерде чындыгында Мелис эң жакшы иштеди. Кыргызстанда канча мэр болсо, канча шаар болсо, ошончо мэрлердин арасынан Мелис Мырзахматовдун эмгеги аябай чоң болду. Биз кайсы күн болбосун биз Мелис Мырзахматов мененбиз. Бийлик деле жакшы иштеп атат, президент жакшы иштеп атат. Биз жаман дей албайбыз. Кудайга шүгүр. Эгерде бизде акыйкат сот болсо, акыйкаттык болсо, Мелис Мырзахматовдун эмгеги бул жерде чоң, анын эмгегин эл унутпайт, кыргыз эли унутпайт.